урматтуу өкмөт качан токтотосуңар ушуну өкмөттүн өкүлчүлүгү. Өткөндө да алып келип соц комитеттен жанакы 1800'дü 2000'di президентке чейин эмгек кодексин алып барып 2000 деп кол койдурдуңар. Токтотпойсуңарбы? Эмнеге кийлигишесиңер биздин ишибизге? Мына бир экинти муну кошуп койду, тигини кошуп койду. Аппарат өзүңөр эсиңерге келгиле. Эсиңерге келгиле. Мыйзам чегинде иштегиле. Эмне коштуруп атасыңар муну? Мына азыр деген депутат комиссия түзүлүп, жана бул служебный подлог бул. Мунун арты түрмө. Жана 1800-2000 дейле. Мындайга барбагыла. Биз жер кодексинде, суу кодексинде биз күтүп атканбыз ушу 4 жылдан бери. Кудайга шүгүр келатат. Баары эле жакшы эле келаткан урматтуу депутаттар. Ортодон мондай кошулуп кеткендерди кошпогондочу. Ортодон кошулуп кетип эле, тигинтиби эле, анан минтиби эле, могу жерге мону кошуп элди. Ну зачем вам это надо? Урматтуу Сакеев, эмне коштурасың сен? Мен каршымын дебейсиң. Жакшы келаткан суу кодексинди карачы. Урматтуу замминистрлер, келатканда кичине даярданып келбейсиңер. Суу кодекси деп атат, суу кодекси боюнча бардык нерсени жазып, даярданып, өкмөт же министрлериңер келип жооп бере албайт, же замминистрлериңер жооп бере албайт. Баарыңар телефон карап отурасыңар келип, 2-ден 3-төн суроону кайталатып. Мындай аппарат телефон менен киргизбегиле. Систем киргизесиңер. Анан кайра суроо берип коесуңар, укпай калдым. Кайра кайталап коесуңар, укпай калдым деп. Көңүл буруп, даярданып келгиле да, суу кодекси келатканда суунун баарын изучать эткиле да, силерге тиешелүү. Мөңгүлөрдү, каналдарды, источниктерди, көлдөрдү, бияктан баарыбыз сурайбыз, ошон үчүн келип атасыңар да, баардык тармактан силерден 30-дан 40-тан чогултуп алып, биз эмне кылабыз силер, башыбызды оорутуп. Но элдер сурап атат да бизге барганда. Дайым Сакеев мырза баарын билет экен, но билбеген нерсеси да бар да башка тармактардан. Ошон үчүн баарыңарды чакырып атабыз. Силер жыргаганыбыздан чакырып, биякта башыңарды оорутуп эмне кылабыз биз? Жума сайын мына эл менен жолугушуп барам. Жума сайын Кудайга шүгүр, өкмөткө рахмат, соц объекттер бүттү, балган бүттү. Азыр эмне калды? Сакеев, эми сенин башыңды оорутабыз. Биз сени күндө каныңды ичебиз, түнүн менен. Эмне элде эмне көйгөй калды? Суат суу, ичкен суу, каналдар. Жолду Кудайга шүгүр салып бүттүк, соц объекттерди салып бүттүк. Азыр ал эл бизден суат суу менен каналдарды, ичкен сууну сурап атышат да. Кээ бир айылдарда алмаз эми бардык эле жерде эмес, Кудайга шүгүр. Кээ бир айылдарда мындай система бар, иштеп атпайбы подрядчиктериңчи. Анан урматтуу аппарат силерде мындай депутаттарга тартып кылат да, бизде иштейсиңерби, же силер өкмөттүн аппаратысыңарбы? Депутаттарды эле жаңылабыз, бир нерсени алып келетканда, мынау туура эмес, муну алып койгула, бул болбойт дебейсиңерби? Рахмат.